Албетте, шайлоо бул тандоо. Депутаттардын өз мандатынан айрылганынын саны 16-га жетти. Деги эле депутат эл өкүлү деген наамга ылайыктуу иш аткарыштыбы же жокпу? Ассаламу алейкум, Учкун медиа каналынын катталуучулары. Бүгүнкү биздин чыгарылышта депутаттардын ишмердүүлүгү боюнча сөз кылабыз. Ошондой эле шайлоонун тартиптери кандай өңүттө өтүш керек, канткенде деги эле таза шайлоо болот. Ушул жана башка маселелердин алкагында пикир бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү тапта Кыргыз парламентинин 16 эл өкүлү өз мөөнөтүнөн мурда ар кандай белгилүү себептер менен мандаттарынан ажырап кетишти. Ошолордун соңкуларынан болуп, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери абактан бошоору менен мандатынан ажыратышты. Ошол кеткен эл өкүлдөрүнүн ордун толуктоо үчүн тийиштүү региондордо шайлоолор болуп өттү. Шайлоонун ыкмалары кандай болду? Чыныгы тандоо болдубу же мурдагыдай эле эптеп акчаны күчү менен алдыга чыгуу максат болдубу? Ушул боюнча көз чаптырабыз. Борбор шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына ылайык, бир мандаттуу Ош округунан жогорку кеңештин депутатын шайлоодо талапкер Бекмырза Эргешев 43,80%, Кара Суу округунда 36,16% добуш менен Илимбек Кубанычбеков, Баткен округунда 40,97% добуш менен Бактыяр Калпаевдер алдыга чыкты. Ош округу боюнча шаардык милицияга жалпы 26 билдирүү катталып, 23 териштирилип, мыйзам бузуу фактысы аныкталган эмес. Калган 3 учурда териштирилип жатат. Шаардык милиция добуш сатып алууга байланыштуу кылмыш иши козголгонун айтып, бирок кайсыл талапкердин үстүнөн текшерүү болуп жатканын ачык айткан жок. Бул 26 маалыматтын ичинен 23 маалымат текшерүү иштеринин жүрүшүндө алар аныкталган жок. Ал эми калган 3 маалыматын ала турган болсок, бир маалыматтын үстүнөн текшерүү иштери жүрүп жатат. 2 маалымат бириктирилди. Анткени ал бир жаранга таандык болгондугуна байланыштуу бириктирилип, кылмыш иши козголгон. Бул талапкерлердин добуштарын сатып алуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул козголгон кылмыш иши боюнча тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Аймак шайлоо комиссиясынын төрайымы Кулипа Бердибекова добуш сатып алуулар тууралуу буларды билдирди. Кечегиде добуш сатып алды деген жаран бул Бекмырза Эргешевка деп айтылды. Бирок кайрадан таксыздыкталбады деп айтты да. Немедир? Башында ошентип айтышкан. Ооба. Бүгүн деле ошол баягы агитатор, үгүттөөчү кармалды деп атат. Бул дагы ошол Бекмырза Эргешевдики деп айтылып атат. Бирок азыр эми мындай жыйынтык чыга элек да. Кара Суу округунда 7601 добуш менен алдыга чыккан Илимбек Кубанычбековду анна таңдашы Турдубек Орунбаев добуш сатып алууга айыптап жатат. Ал буга тийиштүү чаралар көрүлбөй жатат деп башкы прокурор Курманкул Зулушевка, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке, ИИМдин жетекчиси Уланбек Ниязбековго арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Негизинен чара көрбөй атат. Билбейм, мен ошону түшүнбөй калдым. Соцсеттерге дагы чыкты, интернет булактарына бүт жака чыкты. Арызды катташкан жүйгө да, бирок баягы иштери жабылып кетип атат да. Мен ошого нааразычылыгымды билдирип атам. Жабылган себеби менин угушум боюнча мына бул Кара Суу районунда өзүнүн туугандары бар экен, анан жана чоң жерде иштеген өкүл атасы бар экен, Алимбеков дегендердин. Эми ушул баягы эски эле баягы саясат жүрүп атат да. Ош округунда шайлоочулардын 18,41% шайлоого катышса, Кара Суу округунда шайлоого катышкандар 18,77%ды түзгөн. Баткен округунда шайлоого 25,37% болду. Конкреттүү түрдө программаларды айтып, элди ынандыра турган жага турган талапкер же таасирдүү бир оппозиционер талапкер да катталган жок. Ошондуктан шайлоого элдин келиши сууз болуп атат. Эми ушуну шайлоонун жыйынтыгын кантип тааныйт билбейм. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы үстүрттөн анализ кылып атышат. Кээ бир региондордо туура эмес кадамдарда болгон
моменттердин эпкиндери угула баштады. Деги эле ошондой мыйзамды бузуп, дагы эле мурдагы ыкма менен акчанын жардамы менен жогорку кеңешке келүүнүн өзү бул азыркы бийликтин ишмердүүлүгүнө доо келтиреби же жокпу? Башкача айтканда, катуу жазага алынат деп тийиштүү жетекчилер бир канча жолу эскертүү берсе дагы, алардын сөзүн сөз кылбай, өз билемдик менен көздөгөн максатка жетүү бийик турдубу? Мына шайлоочуларды айрыкча кандидаттары болгондор, ушу жогорку кеңешке депутат болом деген кандидаттар шайлоочуларды сатып алып, ошолордун добуштарын чогултуп, эптеп ушул жерге барып калсам, бир 10 ой коруп, тоону томкоруп жиберем дешет да. Андай эмес экендигине мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бүгүнкү күндө айрыкча ошол таза депутаттардын жогорку кеңешке шайланып барышына эң негизинен биздин өзүбүздүн шайлоочуларыбыз кызыктар болуш керек. Туура эмес, коррупцияга малынган, же болбосо деструктивный жанагы максаттары бар депутаттар шайланышына өзүбүз күнөөлүүбүз. Өзүбүз шайлоочулар өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Ошондо негизинен шайлоочулар ушул маселени эске алыңыздар. Ал эми кандидаттарга жооптуу түрдө айтып коеюн. Урматтуу кандидаттар, жогорку кеңешке шайланып аткан. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Муниципалдык кызматкерлер, эч бириңер шайлоого таасирин тийгизбешиңер керек. Эл өзү тандап алсын. Эгерде кайсыл бир мамлекеттик кызматкерлер шайлоолорго таасирин тийгизүүгө аракет кылса, биз аларды мыйзамдын чегинде жазалоого жана жоопко тартууга милдеттүү болобуз. Биз мурдагыдай көз жазымда калтырып, коррупционер болсо деле, мамлекетти уурдап талып жеген адам болсо деле, же болбосо зыянкеч болсо деле билип туруп, ошолордун акчасына кызыгып шайлаганды же ошолорду мамлекеттик чоң кызматка алып келген токтотушубуз керек. Учурдагы Созовдун депутаттары татыктуу өз иштерин аткарып келе жатабы? Негизи эле эл өкүлүнүн милдети кандай болуш керек? Көп эле жерде өзүңүздөр байкагандай, депутат болот элем, эл өкүлү болот элем деп аттанган кандидаттардын түшүнүгү ошол эле учурда ошол кандидатты шайлоочулардын түшүнүгү кандай болот? Эмне кылып берет экен? Биздин районго кандай иштерди аткарат экен? Биздин көчөгө шагыл төгөбү, же болбосо көпүрө салып береби? Дегендей түшүнүк менен келе жаткан шайлоочулар ошол эле учурда шайлануучулар дагы тилекке каршы жок эмес. Биз ушундай түшүнүктөрдөн сөзсүз түрдө арылмайынча алдыны көздөй басуу, кимдин милдети кандай экендиги алыс бойдон, жат бойдон кала берет. Шайлоонун жүрүшүндө шайлоочулардын же болбосо тандоочулардын катышуу саны өтө төмөндүгү белгилүү болуп турат. Бул эмнеден кабар берет? Албетте бул байкоо салган кишиге бажырайып эле көрүнүп турат. Эң бир башкы себеби эл өкүлдөрүнүн дээрлигине коомчулук ишенбей калды. Анткени алар өз милдеттерин аткара алышкан жок. Сөзсүз түрдө арасында жок эмес бар. Эл өкүлүнүн статусун ошого ылайык алып жүргөндөр да жок эмес. Аларды сөзсүз түрдө белгилеп айтып коюу зарыл. Эми кимдер экенин жакшы билесиздер. Эсептелүү онго жетпеген татыктуу эл өкүлдөрү бар. Анан экинчи бирден бир себеби коомчулуктун ичиндеги акчага сатылган кишилерде дагы чоңдон чоң күнөө жатат. Өзүнүн тагдырын, өзүнүн эртеңки келечегин арзыбаган акчага сатып жаткан учурлар дагы бүгүнкү күндө жок эместиги айгинеленип көрүнүп турат. Эмне үчүн бул нерсени токтото албай келебиз? Эмне үчүн бүгүнкү бийликтин ошондой кишилерге болгон аракети алсыз? Башкача айтканда, андай кишилерди добуш сатып алып
же болбосо кандайдыр бир ушул шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштери жүрүп жаткан учурда мыйзамдын кынынан чыккан жагдайларды кармап далилдеген соң аларга башкача өзгөчө жазаларды киргизүү зарыл болуп турат. Антпесе биздин өлкөдө биздин кыргыз жарандарынын дээрлиги жакшы сөз менен айтылган эскертүүлөргө көп нерсе көңүл бурбай, маани бербей калат. Демек, план 2 дегендей, экинчи ыкма ошого ылайыктуу жазаларды киргизүү зарыл. Мына ошондо мен ойлойт элем, бул нерселерге заматта бөгөт коюлмак. Азыр эл өкүлдөрү менен коомчулуктун ортосундагы мамиле бири-бирине кайсы бир деңгээлде шайкеш келип турат деп айтсак дагы адашпайбыз. Анткени добушка келгенде шайлоо учурларында добуштарын саткан учурлар дагы деле бар. Шайлоо учурларында айтылып жаткан убадаларына элдин үнүн трибунадан байма-бай жеткирип, мыйзамдын аткарылуусуна көзөмөл салам деп убада берген эркулдар ак үйдүн ичине кирип, расмий депутат значогун тагып, күбөлүктү колго алган соң баары унутта калып атат. Демек, бири-бирине жараша салам алейкумга валейкум салам деген жооп ушундай болот деп айтсак дагы жарашчудай болуп турат да. Тигилер акчага убагында добуштарды сатып алып атат, калп эле убаданы берип атат, а иш жүзүндө тескерисинче болуп жатат. Эмнеге деген кыйтык суроону бере турган болсок, сен менден талап кылба, анткени сенин добушуңду мен сатып алганмын деген жоопту айта турчу дагы мезгил болуп турат. Эжеме жездем жарашкан деген кыргыздын бир жакшы сөзүнө дал келип турат. Эл өкүлү деген статус өз айтып тургандай элдин өкүлү. Депутат болуп креслого отурган күндөн баштап ал инсандын функциясы, милдеттери кандай болуш керек? Эч кандай ал киши ошол өзүнүн айылына же болбосо районуна шагыл төгүп, көпүрө салып бериш үчүн барбайт. Анын аткара турган милдеттери кандай болуш керек? Биринчи эле кезекте мыйзам жазуунун жолдорун билүү керек. Ошол элдин, коомчулуктун дарыметине ылайык мыйзамдарды жазыш керек. Жана башка кабыл алынып аткан мыйзамдарга көңүл коюп, эмне жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган жатат? Элге пайдалуубу? Ошондой маанилүү мыйзамдардын кабыл алынуусуна жана анын туура багытта иштөөсүнө көзөмөл жүргүзүүчү кызмат болуп эсептелет. Депутат деген бул эл берген аманат. Ал аманатты татыктуу көтөрө билип, өз мөөнөтү бүткөнгө чейин ийгиликтерди өз эл үчүн жарата алабы? Же болбосо тескерисинче жалданма болуп, ээрчиме болуп, же балким өз бизнесин коргогону барабы? Кеңири маалымат ар бир талапкер боюнча биздин Борбор шайлоо комиссиянын системанын сайтында көрсөңүздөр болот, урматтуу кыргызстандыктар. Ошондой эле мен түшүндүрүп кетет элем, акыркы жыйынтыктар, шайлоонун натыйжалары кол менен саноонун негизинде болот. Ошондой эле участкалык же округтук же борборлук шайлоо комиссиянын деңгээлинде ушул натыйжаларды аныктоодо ар бир деңгээлде келип түшкөн арыздар жана келип түшкөн мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр же арыздардын негизинде жүргүзүлгөн, кабыл алынган тийиштүү органдардын чараларын боюнча маалыматтар каралат. Жыйынтыктоочу отурумдарда сөзсүз түрдө булар эске алынат. Ошонун жыйынтыгы менен анан натыйжалар чыгарылат.
Жалпы шайлоонун натыйжалары 12 майга чейин аныкталат. Эл өкүлдөрүнүн арасында татыктуу инсандар да түрдүү себептер менен өз мөөнөтүнөн мурда мандаттарын тарттырып жибергени албетте өкүнүчтүү. Мен эң акыркылардан болуп мандатын алдырган Адакан Кимсанбаев жөнүндө эки ооз сөз айткым келип турат. Бул кишинин мандатын алганга эмне себеп болду? Бул биринчи суроо. Эгерде күнөөлүү деп тапкан болсо, козголгон буга чейинки Адакан Кимсанбаевичке иштер боюнча эгер күнөөлүү деп тапкан болсо, макул, күнөөлүү деп атайлы. Учурдагы мыйзамга ылайык таптакыр эле иш козголбой, жабык бойдон калыш керек болчу. Эмнегедир Адакан Кимсанбаевичке 2023 жылдын 1-сентябрынан баштап кармап, толук 8 айга чейин ар кандай форматта сот процесстери өтүп, эң башкысы бир соту дагы коомчулукка ачык айкын көрсөтүлгөн жок. Бардыгы жабык бойдон аягына чейин өттү. Коомчулукка белгилүү болгон бир эле жыйынтык күнөөлүү деп табылсын, бирок мөөнөтү өтүп кеткенине ылайык бошотулсун деген тыянак менен бошонду. Эми өзүңүздөр баа бериңиздер. Бул өкүм учурдагы бийликтин мыйзамдар менен шайкеш иш жүргүзүп жаткандыгынан кабар береби, же тескерисинче болуп жатабы? Тагыраак айтканда, сот системасынын ыйгарым укуктары өз нугунан чыкпай элеби, же тескерисинче тебеленип жатабы? Мына ушул боюнча дагы сөзсүз пикир калтырыңыз, урматтуу мекендеш. Анткени бул да ар бир кыргыз жаран үчүн өтө маанилүү. Сиз менен бизге чындык, адилеттүүлүк, эң эле башкысы ачык айкындык болгону дурус. Деги эле коомчулук менен эл өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилени кантип жакшыртуу керек? Башкача айтканда, шайлоо учурунда элдин аң сезимин кантип ойготуу керек? Анткенде өз добушун сатпай, реалдуулукка кадам шилтеп, өзүнүн укугун сактоо бул өтө маанилүү экендигине аң сезими ойгонот. Ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө пикир калтыра кетиңиз. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.